Сапат эл аралык билим берүү мекемеси аймактардагы мектептерибиздин бүтүрүүчү класстарынын алдыңкы окуучулары үчүн күзгү ЖРТ лагерин уюштурду. Окуучуларыбызга ЖРТга даярдануу лагери боюнча суроолорду берип, ой пикирлерин уктук. Видеону аягына чейин көрүп, сүйүктүү окуучуларыбызга алдыдагы жалпы республикалык тестирлөө үчүн ийгилик каалап кетиңиз. ЖРТга даярданууга күнүнө канча убакыт бөлөсүз? Күнүндө эртең менен саат 9-дан баштап түштөн кийин саат 3:30-га чейин сабактар өтүлүп жатат. Андан тышкарыдагы кечинде 2 саат 3 саат өз алдынча тапшырмаларды аткарып, өзүбүз окутабыз. Күнүнө болгон барлык убакытты эле ЖРТга иштеткенге аракет кылам. ЖРТдан канча балл алууну көздөп жатасыз? Албетте максатыбыз алтын сертификатка жетүү. Буюрса ошого болушунча аракет кылабыз. Анан Кудай берген көрөбүз. Албетте алтын сертификатка илешкене аракет кылам. ЖРТ лагерин 3 сөз менен сүрөттөп бериңиз. Кызыктуу, познавательно, всё классно. Жакшы. Сөз менен айтканда, лагерди кызыктуу деп, жана жагымдуу жана пайдалуу деп сүрөттөйм. Сизге ЖРТ лагери жактыбы? Аябай жагып атат. Анткени бул жака ушу Марифте, Сапатта окуган Кыргызстандын баардык бурчунан кыздар, балдар баарыбыз эң жакшы окугандар десек болот. Баардыгы келип биякта чогуу пикир алмашып, бири-бирибизди көрүп, башка лицейлер кандай экен, башка жактагы Кыргызстандын башка бурчундагылар кандай окуйт экен, пикирлерибизди алмашып Өтө жактат. Ортодон жогорку балл алган балдарды чогултуп алып, бул жерге төркпө окуган келгенбиз. Ошол сабактардан кийин кечке абилер менен бир-эки нерселерди уюштуруп, сохбет кылып, оюндарды ойнотабыз. Өтө жактат ошолор дагы. Ар кандай лицейлерден балдар чогулуп, эң жакшы балдарды тандап алынып, бирге окуп, ошолор менен жарышып окуганыбыз өтө бизге пайдалуу болду деп эсептейм. Алдыдагы максаттарыңыз? Мен чет өлкөгө тапшырсам деп ойлоп жатам. Анткени чет өлкөдөн жакшы билим алып, андан кийин келип Кыргызстанга өз салымды кошуп. Өзүм мен Америкага тапшыргым келет. Бирок экинчи вариант кылып Кытайда карайм деген оюм бар. Ошо Кытайга тапшырганы ортодагы өтө маанилүү. Сапат билим берүү мекемеси сизге эмнеси менен жагат? Сапат мен үчүн экинчи уюм. Сапат мен үчүн менин азыркы ийгиликтеримдин эң чоң себеби. Сапаттагы эң жакшы көргөн нерсем бул Сапаттын тарбиясы окуучулары ар дайым жакшы тарбиялуу болуп чыгышат. Жана сырттагы элдин дагы көзү күйөт Сапатка. Кайсы сабакты жакшы көрөсүз? Мен математика сабагын аябай жакшы көрөм. Эсептерди чыгаруу мен үчүн аябай кызыктуу. Кыйналган, жооп бере албаган суроолорду түшүнүү мен үчүн аябай кызыктуу. Мен көбүнчө тарых жана географияны кызыгуу менен окуйм. Өзүм ошол эски нерселерге кызыгам. Жана баа жер, өлкөлөргө кызыкканым үчүн ошол география жана тарыхка жакшы көрүп окуйм. Сиздин оюңуз боюнча мектеп эмнеси менен өзгөчө? Сапат Кыргызстан үчүн сыймык болду. Сапат билим берүү мекемеси Кыргызстан үчүн рекорд жаратты жана оюбуздан кеткис, жүрөгүбүздөн чыккыс бир мекеме болду. Сапат окуучуларга жакшы кесиптин ээси болушуна түрткү берди. Кыргызстанга жакшы кесиптин ээлерин берди, жакшы мыкты адистерди берди. Алдыдагы пландарыңыз? Окуу жайды тандай элекмин, бирок мектепти бүткөндөн кийин IT тармагында окуйм деп чечкем. Көбүнчө за границага тартып атат. Башка өлкөдө билим алып, жакшы окуп, анан өзүмдүн мекениме кайтып кызмат кылмак дейм. Бизнес менеджментке окуйм дейм. Бирок өзүм мугалимдикке да кызыгам.